автобустар, поезддер, трамвай бар, ошонун баары Люксембургдун ичинде бекер. Акча төлөбөйсүң. Amazon'da программист болуп 4,5 жыл иштедим. Европада, ошо Люксембургда офиси бар. Ошол жака өтүп, ошол жол менен келип калгам. Люксембургда бул эң кандай десем, эң кедейлердин үйү болуп саналат. Специалист керекпи? Жакшы специалист Кытайдан чыктыбы, Кыргызстандан чыктыбы, Сибирден чыктыбы, жактыбы, окей, алам десе, Amazon'ун отделы ошонун баарын жазап алып келип берет. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр жана биздин мекендештер. Сиздер менен кайрадан мекендештер долбоору жана мен Доронбек Адаханов. Эгерде сиздер алыскы жолго чыгам десеңиздер, сапаттуу жана ыңгайлуу сумканы алам десеңиздер, ушундай жол сумкалары, мына мону көрсөңүздөр болот. 50 жылдык тарыхы бар Караджа Түрк компаниясынан сатып алсаңыздар болот. Андан сырткары сиздер ошол компаниянын өзүнүн дүкөнүнөн Азия Мол соода борборунун биринчи этажынан 4000ден ашык ассортимент, идиштер, тиричилик техникасыны сатып алсаңыздар болот. Экранда азыркы учурда Instagram баракчасы жана телефондолор менен байланышсаңыздар болот. А бүгүнкү биздин каарманыбыз болсо Люксембург шаарындагы биздин мекендешибиз Талгар Марлес уулу болмокчу. Биздин мекендешибиз программист өзүнүн кесиби жөнүндө Люксембургтан сиздерге айтып бермекчи. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Марлес уулу 1994 жылы Нарын облусунун Кочкор шаарында туулган. 4-класска чейин Ненакан Жөндүбаев атындагы гимназияда окуган, андан соң Нарын шаарындагы Матен Сыдыков атындагы орто мектепте окуусун уланткан. 2012 жылы эл аралык Жаутыков олимпиадасында 20 өлкөдөн келген катышуучулар арасында күмүш медальга ээ болгон. Ошол эле жылы математика боюнча республиканын байге ээси болуп, кайрадан Аргентинада өлкө намысын коргогон. Түркиянын компьютердик инженерия тармагындагы эң мыкты университеттеринен бири болгон Билкент университетин окуп бүтүргөн. 2017-2019 жылдары Түркиядагы Промас компаниясында иштеген. 2019 жылдын августунан бери Amazon IT компаниясында программист. Үй бүлөлүү жубайы Айнура Карманова экөө бир кыздын ата энеси. Биз турган жер Европа парламенти. Бул жак. Бул район Киршберг деген район. Бул жакта деген көбүнчө бизнес центрлар жайгашкан. Көп офистер ушул жакта. Менин дагы жумушум өйдө жакта, дагы барсак. Ошо. Өзүм жөнүндө мен Талгар, мен бул жака жумуш боюнча келгем. Amazon'da программист болуп 4,5 жыл иштедим. Европада, ошо Люксембургда офиси бар. Ошол жака өтүп, ошол жол менен келип калгам. Азыр үй бүлөлүмүн, бир кызым бар. Анан ушул жерде Люксембургда жашайбыз. 4,5 жылдан бери жашап келатабыз. Өзүңүз Кочкордон болосуз, Өзүм Кыргызстандан Кочкор, Нарын областынын Кочкор шаарынан болом. Ошол жакта төрөлүп өсүп, кийин Нарында окугам. Нарында окуп, анан Нарындан Түрк лицей бар. Ошол жака өтүп, ошол жак аркылуу университетке Турцияга, Анкарага ошо программист кесибине тапшырып, ошол жакта Анкарада, Турцияда окугам. Ал жерден 2 жыл иштеп, опыт алып,
Анан бул жака Амазондон чакырып алып жумуш Сунуш түшүп, негизи эле ушул биз Европа өлкөлөрүн кыдырып жүрөбүз. Анан ушул Люксембург өлкөсү кантип айырмаланат башка өлкөлөргө караганда? Ошол эле биздин Кыргызстандан. Бул жерде салыктары кандай, жанагы пенсионный жагы, здравоохранение, страховка деп коебуз. Ошол жөнүндө деле айта кетсеңиз. Бул жак эми жумуш боюнча зарплаталары жакшы беришет. Эми жашоо стандарттары биздин өлкөлөргө караганда, деги эле Европа өлкөлөрүнө караганда бир аз өйдөрөөк турат. Анан зарплатадан ар бир киши зарплатасынан сразу неме төлөйт. Салык немесин сразу төлөйт. Анан налогторду дагы төлөп турат. Налогтор үй бүлөң жок болсо 33% налог төлөйсүң. Эгер үй бүлөң болсо 15-20% арасында налог төлөп турасың. Салык кызматтары болсо ай сайын салык кызматтарына, то есть обязательно төлөп турасың. То есть ошого тиешелүү доктурларга барсаң, ар кайсы жака барсаң, эч ойлонбойсуң канча төлөйм, операция болсо бир нерсе болсо канча төлөйм деп ойлобойсуң. Эми кээ бир балдарга 18 жашка чейин бүт баары бекер. Чоң кишилерге уже бир 80-90% неме болуп турат. Государство төлөп турат. Калганын 10%-ин 20% сен төлөйсүң да. Мектеп анан бала бакчалары деле бекер да бул жакта. Бала бакча, мектептер бир аз бөлүнөт да. Частныйлар бар, конечно, частныйлар болгон үчүн ал жактарга төлөйсүң. А так государственный бала бакча, анан мектептер баары бекер. Бул жерде биздин кыргыздар канча саны, ынтымагы кандай? Анан мындай ушундай майрамдарда жолугушуп сүйлөшүп турасыңарбы? Диаспора барбы? Люксембург негизи кичинекей өлкө болгон үчүн кыргыздар бул жакта өтө эле аз. Бир 30га жакын кыргызстандыктар бар да, кыргызстандыктар бар. Эми алардын өзүбүздүн WhatsApp группабыз бар, ошол жактан бири-бирибиз менен кабарлашып турабыз. Бирок баарын көргөн эмеспиз. Былтырдан баштап бир аз чогулуп баштадык. Чогулуп былтыр пикниктен чогулуп бири-бирибиз менен таанышып, бир 10 чактуу киши менен таанышып калдык. Таанышып, сүйлөшүп, жазышып, анда-санда бир-эки үй бүлө менен үйлөргө чакырышып турабыз. Манты жасап турабыз чогулганда ошо. Документация жагына өтсөк. Эгерде сиздерге визаны узартуу, кандайдыр бир документтерди алам десеңиздер, бизде буякта элчилик жок. Кайсыл өлкөгө барасыздар? Мен кызым төрөлгөндө, ошо элчилик жок, жаңы төрөлгөндө бул жактан гражданство бербейт. Анан паспорт алышың керек. Бул жактан неме берет, митирке берет, свидетельство о рождении. Анан ошол менен немеге кайрылдык да, Брюссельдеги Кыргызстандын элчилигине. Брюссельде Кыргызстан элчилиги Голландия, Люксембург, анан Бельгияны үчөөнү карайт. Анан ал жака тапшырып, анан алар Кыргызстанга запрос жөнөтүп, анан паспорт жазап, анан колубузга беришкен кызыбызга. Шайлоолор болгондо, андай программалар болгондо ошо Брюссельге элчиликке чакырып турушат. Брюссельге машина менен 2 саатта барып, кайра 2 саатта келсек болот. Жакын. Ошо Люксембург кымындай болгон үчүн мындай башынан аягына чейин 1 саатта чыгасың да. Мисалы 15 мүнөт айдасаң Бельгиядасың, 20 мүнөт айдасаң тияктан Франциядасың, жарым саат тияк айдасаң уже Германиядасың да, ошондой кымындай бир. Бул жактан ошол жанагы элдерге шарттар көп, жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлгөн экен. Ошолор жөнүндө деле айта кетсеңиз, мисалы келтирсек, ошол эле мисалы үчүн транспорт. Бул жактан эң транспорт бул жакта бекер. Люксембургдун ичиндеги транспорт дегени бул кандай? Автобустар, поезддер, анан трамвай бар. Ошонун баары Люксембургдун ичинде бекер. Акча төлөбөйсүң. Бул биз өзүбүз 2019-жылы жайында келгенбиз. Анан жарым жылдан кийин 2020-жылы март айында ошол нерсе киргизилген.
Анан бүт жерде уже бекер жүрөсүң. И автобустар бүт бары бат-баттан каттап турат. Булардын киргизгенинин себептеринен бири ошо центр жакта көбүрөөк час пик болуп, анан выбростарда көбүрөөк болгон үчүн ошону азайтыш үчүн ушундай нерсе киргизишкен. Бирок шоферлоруна дагы жакшы акча төлөп берип турушат. Шоферлорун да жакшы тандап окутуп алышат. Андан сырткары кандай жеңилдиктер бар? Жана мисалы бул жакта квартплаталар өтө эле кымбат да. Зарплатаң бир канча лимиттен азыраак болсо, квартплатаңа жетпесе, ай сайын $100 $300 чейин жардам берип турушат. Бул квартплатага, андан сырткары балдарга ай сайын пособие берип турушат. Бир 250-300 евронун тегерегинде балдарга ай сайын пособие берип турушат. 18 жашка чыккычакты беришет ошондой жардам. Квартплатага жардамдан сырткары үй алсаң дагы государство жардам берет. Эгер сен биринчи жолу үй алып аткан болсоң, бир кишиге 40 000 еврого чейин жардам берет государство. Анан эгер жубайың менен чогуу үй бүлө менен алып атсаң, 40 000-ден 80 000ге чейин үй алганга жардам берет. Ошо ипотека менен көбү үй алышат. Бирок үйлөрдүн баалары чынын айтсам кымбат. Алуу оор. Ошо мектептер бекер. 4 жаштан баштап окуп башташат. 4 жаштан баштап мектепке башташат. Менин кызым канча класс жашта? Быйыл уже официалдуу түрдө мектепке барат. Сентябрдан баштап. Бирок 3 жаштан баштап мындай нулевой начальный класс ал обязательно эмес, ошого барса болот. Менин кызым азыр ошол жака барып атат. Биринчи, экинчи жыл булар люксембургча үйрөнүшөт. Андан кийин немесче үйрөнүшөт, андан кийин французча үйрөнүшөт. Ошентип бул жактагы балдар 3 тилде кенен эркин сүйлөп калышат. Үйрөнүшөт. Негизи эле бияктан билим алгандарды мүмкүнчүлүктөрү кандай? Бияктын диплому кайсы өлкөлөргө жарайт экен? Бул жактын диплому эми азыр эми баягы мисалы IT тармагында бүт жака эле жарай берет, антип жарабайт деген нерсе жок. Кээ бир нерселерде кыйынчылык болуп калат. Мисалы медицинский диплом менен келгендер Люксембургда мисалы немеси жок. Медицинадан берген университет жок. Ошол жок болгон үчүн Министерство здравоохранения ал дипломду признавать эте албайт. Мисалы Кыргызстандан келгендердичи. Ошон үчүн көбү Германиядан барып дипломду баягы признавать эттирип, анан Германия признавать эткен болсо Люксембургга келип иштей берет. Ошентип, бирок Европанын ичиндеги бүт дипломалар деле бул жерде жарай берет, дипломдор. Негизи эле чет өлкөдө мына 12 жылдан бери жүрөт экенсе, ушул ар кайсы тармактарда. Анан ушул Люксембург өлкөсүндө деле 5 жылдай болуптур. Өзүңүздүн жашоодагы кыялдарыңыз орундалдыбы? Анан келечектеги кандай пландарыңыз бар? Эми жашоодо кыялдарым дегенде жаш кездеги көп кыялдарым эсимде жок. Бирок негизи эле баягы лицейде окуп жүргөндө эле ошо бир программист болоюн, неметейин деген оюм бар болчу. Ошол оюм ишке ашты деп эсептейм. Азыр уже 6-7 жылдан бери уже программист болуп иштеп келатам. Өзүмдү мындай көп опыт, тажрыйба алганымды сезип атам да башка бирлерге өкүндө. Орундалды деп эсептейм. Вот программист болуп иштегенде ошол Amazon компаниясында негизи иш кандай болот? Аяктын системасы кандай? Ошолор жөнүндө да айтып берсеңиз. Amazon өөлө чоң компания, корпорация деп коет, корпорация деп коет. Ал жакта деген
Amazon bir эле отрасльда иштебейт да, толтура жакта иштеген үчүн ар бир отделдин өзүнүн командалары бар, өзүнүн ичинде внутренний кичинекей организациялары бар. Организациялар ошо немелерди карайт. Анан обычно организациянын ичинде командалар менен иштейт. Командалар бир 5-10 чукул кишилер менен иштейт. Биздики болсо технический команда болгон үчүн программисттер болчубуз көбүнчө. Биз деген ошо Европадагы логистика карайт, ошо логистиканы пландаган командага кирилет, то есть ошол организацияга кирет. Европадагы Амазондун болгон заказдары, транспортировкалары, ошонун баарын бир күндө Amazon жеткизет да. Бүгүн заказ кылсаңыз, эртең үйүңүзгө алып келип берет. Ошонун баарын заранее 3 ай, 1 жылдап, мисалы, кийинки айга пландаган бар, то есть кыска мөөнөткө пландаган бар, анан узун мөөнөткө пландаган бар. Узун мөөнөт мисалы эмки жылга пландайт. Эмки жылга ошол немелер, складтар кандай болот дегенде, канча заказ болот, ошолорду кылат. Андан сырткары 3 жылдык план кылат. Ал болсо жаңы кайсы жерден склад ачышыбыз керек, да кандай точкаларды ачышыбыз керек, 3 жылда кандай көбөйөт, ошол көбөйгөн заказдарды кантип аткара алабыз деген 3 жылдык немелер бар. Алдын ала ошондой пландайт. Вот кыска мөөнөттөгү пландагандар, мисалы 1 айдын ичинде келечек айда кандай болот, мисалы заказ, мисалы кышында, жаңы жылда булар Рождество отурушат. Рождествого өтө көп заказ болот. И ошол Рождествого мисалы заранее пландашат, заказ көбүрөөк болот. Ошонун баарын биздин команда кылат, биздин организация кылат. А биз технический команда болуп, ал жака керектүү приложенияларын жазап беребиз. Ошолорун технический жактан жардам беребиз. Азыркы учурда ошол Amazon'га жумушка кирем дегендер негизи ошол Европа өлкөлөрүндө жумушка кирем деген жаштарга кандай өзүңүздү кеп кеңешиңизди беретиңиз, эмнени билиш керек, кандай кылып келсе болот? Европа жөнүндө менин билишимче көбүнчө студенттер келишет. Италияга университетке тапшыргандар бар. Люксембург жөнүндө айта кетсек, Люксембургда университети бар, сонун университети бар. Жаңы бир 10-15 жыл болду го, жаңы жаш университеттердин арасына кирет. Бул жака университетке кабыл алышат чет өлкөдөн. Ошол жака тапшырса болот. Бул жакта бирок бакалаврга өтө турган болсо французча, немисче сурашат да көбүнчө. Ошон үчүн бакалаврга келиш бир аз оорураак, анткени ошо тилдер керек болот. Именно магистратурага, докторантурага келгенде көбүнчө англисче немелер бар да. Магистратура сабактар бар, ошолорду англисче билип келсе болот. Менин бул жака келиш себебим Amazon'ун бир аз чоң компания болгон үчүн Amazon деген акчасы бар. Буларды кылган, мисалы, специалист керекпи? Жакшы специалист Кытайдан чыктыбы, Кыргызстандан чыктыбы, Сибирден чыктыбы, жактыбы, окей, алам десе, Amazon'ун отделы ошонун баарын жазап алып келип берет. Бул процесс виза алып андай мындайлар где-то 3 ай менен 6 айдын арасында алат. Мектеп кезинен Google, Amazon, Facebook, Microsoft сыяктуу алдыңкы IT компанияларда кирүүнү кыялданган Талгар 5 жылдан бери Amazon IT компаниясында программист. Каармандан Люксембургтун медицина, салык, транспорт, билим берүү тармагы жөнүндө маалымат алып, эми шаардагы тарыхый жерлер менен таанышууга бет алдык. Мол көчө башынан, ушул көчө бул жактан башталат. Тигиндейинен мындай бир жарым круг сыяктуу бир көчө. Биздин жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун атынан аталып коюлган. Убагында тигил ар жакта деген СССРдин посольствосу бар болчу 90-жылдары. Ошол жакта Айтматов деген СССРдин посолу болуп иштечү да. Ошонго жараша атынан ушул көчөнү Люксембург коюшуптур. Люксембургда?
ошо биз анда санда коноктор келсе ушинтип келип көчөнү көрсөтүп сыймыктанып турабыз. Биз бул турган жер Люксембург өзү великий герцогство деп айтылат. Дүйнө жүзүндө жалгыз эле герцогство. Анан герцогу бар. Ошол герцогдун резиденциясы ушул жер. Бул жактан герцогдун анан герцогиня айымынын офистери бар, өздөрүнүн офистери бар. Ушул жактан өзүнүн жана жумуштарын ушул жактан кылат. Коноктор келсе, конокторду ушул жакка тосуп алып, анан ушунун ичине конокторду коноктоп ушул жака комната бөлүп берет экен. Андан сырткары бул жакта балкону бар. Жылда бир неме күнү болуп турат да, национальный күн болуп турат. Ошол күндө чыгып элдерге макайт этип неметет да, салам берет. Жакшы экен. Талгар мырза, мындай суроо бергим келип турат. Келечекте биздин Кыргызстандын өнүгүшүнү кандай көрөсүз? Келечегин кандай көрөсүз? Анан Кыргызстанды өнүгүш үчүн кандай кеп кеңештерди берет элеңиз? Мен негизи эле эң биринчи баштапкы этап бул образованияга, билимге көңүл бурушубуз керек. Биз кыргыздар мисалы чынын айтып келгенде биз кочевник болгонбуз, тоодо жашаганбыз, окуу жазууну билчү эмеспиз да. Биз кийин эле акыркы 30-50 жылдарда эле окуу жазууну кылып баштадык. Ага чейин биз тоолордо чабан болуп, мал багып, мисалы скотоводство менен жашап келдик да. Ошол себептен Кыргызстан эмиден мисалы өнүгүп келет да, образование алып келет. Азыркы интернет ошолордун аркылуу мисалы образованиянын этабы башка өлкөлөрдө, мисалы Европада образование алган, мисалы промышленность болгон этаптар бир 200-100 жылга чоюлса, биздики Кыргызстандыкы мисалы 50 жылга батыраак да ужечи. Ошол себептен образование менен мисалы буюрса жакшы мектептер, школалар ачылып атат, англисче үйрөнүп атышат, университеттерге барып атышат, чет өлкөгө барып атат. Образованияда кадимкидей Кыргызстанда өнүгүү бар. Ошого толук ишенем. Муну дагы да көңүл бурушубуз керек. Мектептерге туура немелерди, окууларды, программаларды түзүп беришибиз керек. Ошо менен өнүгөт деп ишенем. Себеби Европада мисалы Люксембург өнүккөн өлкөлөрдүн арасында бул жакта мисалы населениянын 90-95% университет окуган адамдар да, уже образованиясы бар адамдар. Могул жак центр, бул жагы центр. Анан могул жери казамат деп айтылат да, могул жерлерчи, казамат. Мондай кылып стена курушкан да, баягы согушка стратегический неме болсун депчи. Баягы ыңгайлуу болсун деп. Мондай куруп, анан бияк ошо неменин үстүндө турбайбы, тоонун үстүндө. Анан центрду ушака курушкан да, көптөгөн согуштар болуп. Анан тиякта казаматтар бар, ошол жакта мындай тешик немелер бар, ушака кирип солдаттар, военныйлар согушчу да. Бул ылдый шаарча ошо кийинчерээк баягы курулган да. Негизги өзү центр бул жак. Бул биз турган жер бир кичинекей аянтча да, центрдагы. Бул жагы центр болсо, бул жагы гар деп айтылат, негизи вокзал. Вокзал жакта дагы көп поезддер менен келген үчүн ал жакта өнүгүп кетип, өзүнчө бир шаарча болуп калган да. Анан ошол экөөнү кошкон мондай көпүрө бар. Бул көпүрө Адольф көпүрөсү деп айтылат. Бул көпүрөгө 100 жылдан ашты. 900-жылдары курулуп, ошол жылдары башкарган Адольф деген кишинин герцогдун атынан коюлган. Келиңиздер, ушул биздин үйүбүз. Кош келиңиздер. Люксембургдун ортосунда, шаардын ичинде. Биз Люксембург шаарынын четиндебиз, то есть центрда эле болуп саналабыз. Бул жактын центрга жакын райондордон. Ушул жакта коридор.
3 дейм да. Bir комнатный. Бул менин жубайым Айнура. Жакшы. Ушул жакта чогуу турабыз. Ушул однокомнатный квартира деп эсептелинет. Бул жагы зал менен кухня чогуу бир. Студия, студия. Бул жак студия эмес, бирок анан отдельный спальный комнатасы бар. Ушул жакта турабыз. Люксембургда бул эң кандай десем, эң кедейлердин үйү болуп саналат. Биз ошо ковид учурунда үйдөн иштеп калдык. Ошондон баштап үйдөн иштеген возможность болгон үчүн азыр ошол эле убакта мияктан отуруп алып тамак жейбиз. Отуруп алып иштей берем. Менин анда-санда офиске барып иштеп турам. Бүгүн аябай жакшы маанилүү маек болду деп ойлойм. Анан Кыргызстанга калоо тилектериңизди айтыш үчүн сизге эркин микрофон берели. Азыр ушул учурдан пайдаланып Кыргызстанга өз калоо тилегиңизди, саламдарыңызды айтсаңыз болот. Биринчиден эми Кыргызстанга өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, жакын туугандарыбызга, бизди тааныгандардын баарына чоң салам айтабыз. Баарына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан сырткары жеке эле кыргыз калкына, эл журтуна баарына биринчиден ден соолук, узун өмүр. Ошо Кыргызстанга болсо ийгилик, буюрса өнүккөн жакшы өлкөлөрдөн болот деп терең ишеничтемин. Ошо биз дагы буюрса колубуздан келген жардамыбыз менен тирек болобуз. Бардык туугандарыбызга, тааныштарыбызга, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү маекти көргөнүңүз үчүн да чоң рахмат. Ишенем, ошо буюрса Кыргызстанды да гүлдөткөн, өркүндөткөнгө дагы кишилер керек. Албетте ал кишилер да сыртта болсок дагы, бирок ар дайым Кыргызстанды ойлонуп жүрөбүз. Күндөрдүн биринде да биз ошо бир чоң салымыбызды кошобуз деген ишеничтебиз. Талгар мырза, сизге чоң рахмат. Ошол Люксембургда бизге маек куруп, биздин мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн, анан биздин компаниябыздын атынан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз. Алыс жерде жүрөсүз, башыңыз аман болсун деп ушул калпакты сизге кесип коелу. Чоң рахмат. Мен дагы абдан кубанычтамын. Люксембургга дегиле көптөгөн адам келе бербейт. Кичинекей өлкө болгон үчүн өтүп кете берет. Ошо сиз атайын биз үчүн келип кеткениңиз үчүн дагы чоң рахмат. Анан бул биздин ушул YouTube каналдын атынан кичинекей белекти. Кабыл алып коюңуздар.